Ошто студент кыздар кармалып 600 миң сомдук баңгизат табылды. Ош шаарында баңгизат таратууга шектүүлөр кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин Ош облусу менен Ош шаарында 20-22 жаштагы кыздар баңгизат таратуу менен алектенип жүргөнү тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт баңгизатын психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо менен иш козголгон. Ири көлөмдөгү синтетикалык зат алып жаткан жеринен Оштогу жогорку окуу жайдын студенттери кармалды. Алардан алынган баңгизаттын суммасы 600 миң сомго жетет. Шектүүлөр камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. Бул акбара келди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кыз ала качам дегендер 2 саатта кармалган. Бишкекте кызды күйөөгө берүү үчүн ала качып кетишкен. Кечээ 24 жаштагы кызды ала качып бараткан 3 жигит кармалды. Милицияга бул тууралуу маалымат 5 декабрь саат 21:20 чамасында түшкөн. Кызды алып качып бараткан 28-30 жаштагы жигиттер Состовка постунан кармалып, Бишкек шаардык милицияга жеткирилген. Ала качуу оор кылмыш катары квалификацияланат. Жабырлануучу арыз жазбаса да, иш козголуп, тараптар жарашса дагы күнөөлүү жоопкерчиликтен бошотулбайт. Кылмыш иши токтотулбастан сотко жөнөтүлөт. Күнөөсү далилденсе 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз. Документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Хамидин Ташевди кайра СИЗО бирге алып кетип атышат. Имамидин Ташевди конвойлор доктурга жаткырбай түрмөгө алып кетишти. Ташевди конвойлор доктурга жаткырбай түрмөгө алып кетишти. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдирди. Апасы, бир туугандары, жакындары, адвокаттар, журналисттери жүрөт. Президент Садыр Жапаров жумуш сапары менен Ошко барат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Президент Садыр Жапаров 6 декабрда бир күндүк жумуш сапары менен Ош облусуна барат. Мамлекет башчысы Өскөн айланма жолунун ачылыш аземине катышып, жергиликтүү тургундар менен жолугушат.